я красим, да, вот она. I can swim. No. I can fly. No. Ар кыл тармактагы ар түрдүү өнөрдү өздөштүрүп жаткан бул балдар Талас райондук балдарга билим берүү борборунун окуучулары. Балдардын бул чыгармачылык борборунда учурда 700гө жакын балдар тарбияланышат. Өзүм биринчиден ата-эне катарында, экинчиден жетекчи катарында ушул жалпы коомчулукка, ата-энелерге кайрылып кетет элем да. Бүгүнкү күндө биздин балдарда азыр жерлерибизде балдарда чыгармачыл борборлору, балдардын аң сезимин өстүрүүчү, балдардын талантын, балдарга эстетикалык тарбия берүү максатында көп борборлор ачылып атат. Мамлекеттик деңгээлдеги, менчик, мына ушуларга балдарыбызды биз көбүрөөк жөнөтүп, балдардын бош убактысын туура пайдалансак. Балдар аябай таланттуу балдар көп. Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, ааламга жол айылдан башталат деп, мына ушу айыл жергесинде эле сонун таланттуу ырчы, бийчи, комузчу, техникалык багыттагы, спорт багыттагы балдарыбыз аябай сонун өнүгүп өсүп келатат. Мына ушулардын бардыгына биз көңүл бөлүп, ата-эне өзү кызыктар болуп биринчиден, анан экинчиден биздин ошол сабак берип аткан мугалимдерибиздин билим сапаты жакшы болуш керек. Мына ошонун негизинде бизде мыкты ийгиликтер жаралып атат буюрса. Талас райондук балдарга билим берүү борбору 2015-жылдан бери эл аралык ЮНЕСКОнун статусуна ээ болгон. Борбордун түзүлгөнүнө 24 жылдын жүзү болду. Бул жылдар аралыгында түрдүү багыттагы таланттуу чыгармачыл балдарга билим тарбия берүүгө жетишти. Ошондой эле 2024-жылдын жыйынтыгы менен аталган борбор Талас облусундагы мектептен тышкаркы билим берүү борборлорунун мыктысы аталды. Ушул эле жерге Айыл жергесиндеги, элеттеги балдардын чыгармачыл талантын өнүктүрүү максатында айылдардагы мектептердеги иримдерди ачтык. Алар менен эки тараптуу келишимдин ортосунда ачтык. Мына ошол жактагы иримдерибиз менен бирге биздин балдардын республикалык, эл аралык деңгээлдеги ийгиликтери өскүч болду. 2 жылдан бери бизде материалдык жана техникалык базабызды каржылап келе жатат. 2023-жылы бизге 651 миң сом менен жалаң материалдык базабыз, башкача айтканда мебелдер менен, парта, столдор менен каржылансак, ал эми 2024-жылы 1 миллион 36 миңге каржыланып, жалаң техникалык базабыз, дагы материалдык базабыз жакшы нугуна түштү буюрса. Баягы сахнанын көркү же болбосо балдардын көркү формада. Ошонун негизинде биз форманы көбүрөөк тиктирип, формага көбүрөөк басым жасап атабыз. Бүгүнкү күндө формаларыбыз аябай жакшы. 2023-жылы фонддун негизинде ушул бийчи кыздарыбызга 5 улуттун формасы 72 кызга тигилсе, ал эми быйыл болсо 48 форма тигилди. Жалаң эле кыргыз улутунун формасы, бирок 3 фасондо 3 багытта тигилди. Борбордо чыгармачылык жана спорттук иримдерге басым жасалат. Ошондой эле тил үйрөнүү, балдарды эрте жаштан өнүктүрүү программалары активдүү иштеп келет. Do I have legs? No. Yes. Тайпалар түшкө чейинки жана түштөн кийинки топторго бөлүнгөн. Балдарга билим берүүдө заманбап технологиялардын жардамы менен жеткиликтүү, балдар үчүн кызыктуу билим берүүгө шарттар түзүлгөн. Я красим, да, вот она. Начали. Мерима, начинай. Букву Я красим. Букву Я. Ошондой эле чыгармачыл балдар үчүн сүрөт жана кол өнөрчүлүк иримдери бар. Мында балдар сүрөт тартуудан тартып, кийиз, жүн жана жиптер аркылуу түрдүү буюмдарды жасоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Балдардын катарында өзгөчө жөндөмдүү балдар түрдүү республикалык жана эл аралык кароо сынактарга катышууда. Талас райондук балдарга билим берүү борборунда бий жана вокал иримдери да көпчүлүк өспүрүмдөр балдардын кызыгуусу арткан иримдердин бири.
Ошондой эле борбордо робототехниканы мыкты өздөштүргөн окуучулар да бар. Робототехника интернет технологиялар тармагындагы келечектүү багыттардын бири жана келечек IT секторун өнүктүрүүдө бул техниканын орду чоң. Робототехника ирими окуучуларды заманбап кесиптерге даярдоодогу алгачкы робот куруу, конструкциялоо жана программалоо багытындагы билимдерин өркүндөтүү жана технологияларды колдоно билүүгө үйрөтүү жана алдыга коюлган маселенин креативдүү чечимин чыгарууга тарбиялоону көздөйт. Талас райондук балдарга билим берүү борборунун республикалык жана эл аралык кароо сынактардагы жараткан ийгиликтери албетте түздөн-түз мында билим тарбия берген мугалимдерге байланыштуу. Мындагы өз кесибинин мыкты адистеринин алдыда жарата турган ийгиликтери арбын. Биздеги азыр иштеп аткан 20 мугалимдин жогорку билимдүү магистратурада окуп аткан 3 мугалимибиз бар, магистратураны бүткөн 1 мугалимибиз бар. Мына ушулардын негизинде биздин борбордогу балдардын мен ойлойм, биринчиден жетекчилик мыкты болсо, экинчиден баягы жамаатта ынтымак болуп, жамааттагы мугалимдерибиздин билим сапаты жогору болуп, жакшы билим берсе балдарга, демек бул биздин балдарда ийгилик жаралат. Ынтымак бар жерде деги эле ийгилик жакшы жаралат да. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө эл аралык деңгээлдеги, республикалык деңгээлдеги сынактар аябай көп болду. 2024-жылы баса белгилеп айтып кетсек, ушул прокуратуранын 100 жылдыгына карата уюштурулган сүрөт сынагында биздин Байсейит уулу Эшмамбет атындагы орто мектебинде окуган Кошчубаев Айдар деген окуучубуз ошол республикалык деңгээлде 3-орунга ээ болуп, прокуратура тарабынан телефонго, мобилдик телефонго жана ардак грамотага ээ болду. Андан кийин мынакей биз улуттук наркты бүгүнкү күндө аябай сактап келатабыз. Биздин президентибиздин жарлыгы ошол улуттук наркты, биздин каада салтыбызды сактап калуу максатында кийиздер дүйнөсүндө деген сынак болуп өттү. Ал сынакта да бул эл аралык сынак болду. Эл аралык сынакта 5 улуттун окуучулары катышат, Кыргызстан катышат. Мына ошонун ичинен биз ЮНЕСКО клуб катарында биздин кол өнөр ийриминдеги окуучубуз катышып, ал жерден эл аралык деңгээлде 3-орунду жеңип, жакшы кызыктыруучу сыйлыктарга биздин Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасына ээ болуп, аябай кубанычта болдук. Ийгиликтерибиз аябай көп болду. Айжамал Байырбек кызы Чыңгыз Бокошев, Урмат Догдурбек уулу, Атайын таңкы талас берүүсү үчүн.